الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. İnşallah bugün adattagıday эле бул күнү кыскача кээ-бир пайдалардан окуп өтөбүз. Бүгүн иншалlah бактылуулуктун түшүнүгү, чыныгы бактылуу жашоо кандай, бактылуулук деген эмне, жана ошондой эле ошол бактылуу жашоого алып баруучу негизги себептер жөнүндө. Бул сабак буйруса Шейх Абдурахман Саади рахимахуллахтын пайдалуу, ошол бактылуу жашоого пайдалуу кеңештер деген кичинекей китепчеси бар. Ошонун негизинде болот. Бирок бул китептин ар бир сөзүнө токтобостон эле негизги мазмунуна алып өтөбүз. Биринчиден, бул жашоодо болсун, ахиретте болсун, бактылуу болуу адамга ар бир адамдын бул максаты. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу жашоо ар бир адамдын максаты. Тилектерибизде да айтабыз, ичибизде эмне каалайбыз, ушул бактылуу жашоодо жашасам экен, бул дүйнөдө дагы, ахиретте да бактылуу болсом экен деген максат ар бир адамдын максаты. Ар бир мусулмандын, жада калса капырлардын дагы ошо издеген нерсеси жашоодогу бактылуулукту издешет. Бирок ошол бактылуулукту ар ким ар кандай көз карашта карайт. Мисалы үчүн кээ биркилер бактылуулук бул ден соолугуң бар болсо бактылуулук деп айтышы мүмкүн. Кээ биркилер эмне байлыгың көбөйсө бактылуулук деп айтышы мүмкүн. Кээ биркилер эмне туруктуулук болсо, тынчтык болсо ошол бактылуулук деп айтышы мүмкүн. Же болбосо кээ биркилер эмне ар дайым ушу жакшы тамактарды жеп, жакшы жерлерден тамактанып, ар жактарга экскурсияга барып жүрсөң ошол бактылуулук деп айтышы мүмкүн. Кээ биркилер эмне ырыскыны бактылуулук дейт. Кенен ырыскы болсо, адал ырыскы болсо дейт. Кээ биркилер эмне иман болсо, жана жакшы амал болсо ошол бактылуулук дейт. Демек, бактылуулуктун түшүнүгүнү ар ким ар кандай түшүнөт. Бирок ошол жогоруда эскерилген нерселердин, байлык болсун, тынчтык болсун, ырыскы болсун, ден соолук болсун, мунун баардыгы, иман, жакшы амал баардыгы эмне бактылуулуктун бир себептеринен. Демек, бактылуулук деген бул дүйнөдө да болот, жана ахиретте да болот. Ал эми жогоруда эскерилген нерселердин көпчүлүгү кыска, аягы бүтө турган бул жашоонун бактылуулуктарынын себептери. Чыныгы толук бактылуулук, бул түбөлүктүү, бүтпөс бактылуулук, бул ахирет жашоосунун бактылуулугу. Эми ушул экөө тең бактылуулуктун бул дүйнөдө дагы, ахиреттеги дагы бактылуу болуу бул бир гана момундарга гана болот. Момундарга. Капырлар, башка эмелер, капырлар ошо бактылуулуктун кээ бир бурчуна, кээ бир бөлүгүнө, үлүшүнө жетиши мүмкүн бул жашоодо. Байлыгы болушу мүмкүн, ден соолугу болушу мүмкүн, жыргап жашашы мүмкүн. Бирок ал убактылуу, чектелүү бактылуулук. Ал эми ахиреттин түбөлүктүн бактылуулугу жана бул дүйнөдө да бактылуу болуу, экөө тең бирге келүүсү, топ келүүсү бул бир гана момун адамга болот. Аллах Таала ошон үчүн айтат: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хува муъминун фала нухйияннаху хаятан таййиба ва ла najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Эркек болсун, аял болсун, ал момун болуп туруп, имандуу болуп туруп дейт. Эгерде жакшы амалдарды, салих амалдарды жасаган болсо, анда ага биз ошо жакшы бактылуу жашоо беребиз. Жана алардын кылганынан дагы жакшыраак сыйлыктарды, амалдарынан дагы жакшыраак сыйлыктарды беребиз дейт. Бул жашоодогу негизги бактылуулуктун негизги себеби бул жүрөктүн тынчтануусу, жүрөктүн бейпилдиги, жүрөктүн рахат жашоодо жашоосу жана Аллах Таала берген ырыскыга каниет кылуу, жана ошондой эле ибадаттын рахатын тартуу. Ушул нерсе бул эмне? Бул дүйнөдө бактылуулуктун негизги себептеринен. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Кад афлаха ман аслама ва рузика кифафан ва канааху Аллах бима ата." Сахih Муслимде келген хадис айтат: кимдин ырыскысы ошо жетишиктүү деңгээлде болгон болсо, ашыкча эмес, жетишиктүү деңгээлде болгон болсо, жана ошондой эле эмне? Аллах Таала берген нерсеге каниет кылууга Аллах Таала ийгилик берген болсо, азбы көппү ошо каниет кылууга ийгилик берген болсо, анда эмне? Мына ошол ийгиликке жетиптир дейт. Демек, бул жашоодогу негизги бактылуулуктун себептери бул жүрөктүн рахаты, жүрөктүн бейпилдиги, жүрөктүн тынчтыгы. Бул бир гана момунга гана болот.
Ал эми фасыктарга, күнөөкөр адамдарга, капырларга эч качан мындай бейпилдик, тынчтык, бул дүйнөнүн дагы ахиреттин дагы бактылуулугу биригиси мүмкүн эмес. Ошон үчүн Аллах Таала айткан: "Ва ман юти'иллаха ва расулаху фaqad фаза фawzan азима, ва ман я'силлаха ва расулаху фaqad далла далалан мубина." Кимде-ким Аллахка жана пайгамбарга баш ийген болсо, моюн сууган болсо, ал чоң бир жеңишке жетиптир дейт. Ал эми кимде-ким Аллахка жана пайгамбарга күнөө кылган болсо, ал аябай ачык айкын адашууга түшүптүр дейт. Эми ушул чыныгы бактылуулук жүрөктүн тынчтануусу, жүрөктүн бейпилдиги, адамдын кайгы капасын кетүүсү, тынч болуусу, ушул нерсе бул ар бир адамдын максаты, ар бир адамдын издеген нерсеси. Бул нерсени адамдар жогоруда эскерилгендей ар кандай жол менен издешет. Кээ биркилер ошо байлыктан издейт, кээ биркилер ден соолуктан издейт, кээ биркилер бала чакадан издейт. Эми ушул нерсени кайсы нерселер менен келет дегенде чыныгы бул алым иншалла чыныгы себептерини баяндап берет, пайдалуу кеңештерин айтат. Ошол чыныгы жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык, бактылуулук алып бере турган негизги себептерди эскерет. Бул алым айтат, бул нерсенин эки себептери бар. Биринчиден дин тарабынан болгон себептер, динибиз, шариятыбыз үгүттөгөн себептер, аткарууга үгүттөгөн. Жана ошондой эле экинчиси болсо бул адам табигый себептери, тажрыйбада, табиаттан эле болгон себептер, жаратылыштагы жашоодогу нерселер. Иншалла бул ушул негизги себептер жөнүндө эскеребиз. Эми ошол себептерди ким канчалык деңгээлде аткарган болсо, жогоруда эскерилген бактылуулукка жетишүүгө ошончолук деңгээлде үлүшү чоң болот. Ал эми канчалык деңгээлде аткарган эмес болсо, алсыз боло турган болсо, анда ошончолук деңгээлде ал эмне бактылуулуктун себептеринен куру калат. Ошол себептерден эң биринчиси эмне дегенде айтат, эң биринчиси бул Аллах Таалага иман келтирүү жана жакшы амал, салих амал кылуу. Мына ушул адам баласыны эң негизги бактылуулуктарынын себептеринен. Жогоруда эскерилген аятта Аллах Таала уада кылды. Аллах Таала эмне дейт? Ин ва'адаллах инналлаха ла юхлифул ми'ад. Бул Аллахтын уадасы, Аллах Таала эч качан уадаларына каршы чыкпайт дейт. Демек Аллах Таала бизге ушундай уада кылды. Биз кайсы нерсе менен жүрөгүбүздө бейпилдик табабыз, кайсы нерсе менен бактылуулукту табабыз, Аллах Таала бизди жараткан Аллах Таала ал билүүчүрөөк ошол нерсени. Бизге караганда бизден жакшы билет. Ким кайсы нерсе менен бактылуу болот, качан жүрөгүңөр бейпилдикте, тынчтыкта, бактылуулукта жашайсыңар, аны Аллах Таала жакшы билет. Ошол Аллах Таала айтып атат: "Эгерде силер ушуну кылсаңар, бактылуу болосуңар" деп туруп, силерге бактылуу жашоо берем деп бизге уада кылып атат. Айтты: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба." Кимде-ким момун болуп туруп, ал эркек болсун, аял болсун, имандуу абалда момун болуп туруп, жакшы амалдарды жасаган болсо эмне дейт? Биз ага жакшы жашоо беребиз. Жана ага дейт, биз анын өзүнүн кылган амалдарынан дагы жакшыраак соопторуну көбүрөөк кылып беребиз атат. Бул жерде жакшы жашоо алымдар айтат. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Жана ошондой эле эмне себептен дегенде фаланухияннаху хаятан таййиба, биз ал үчүн жакшы жашоо кылабыз деди. Андан кийин айтты: "Вала наджазияннахум бихсани ма кану ямалун." Алардын соопторуну, сыйлыктарыны алардын амалдарынан дагы жакшыраак кылып беребиз деп атат. Демек бул жерде Аллах Таала акыреттин соңунда айтып атат. Жана ошондой эле бул жашоонда айтып атат. Аллах Таала уада кылды, кимде-ким эгерде иман ээлеринен болгон болсо, жана жакшы салих амалдарды жасаган болсо, ошондо бактылуу жашоо берилет. Иман дегенде бул жерде кенең, терең, өтө терең маани камтыйт. Ошо Аллах Тааланын Раббым деп тануу, Аллах Тааланын жалгыз сыйноочу зат деп тануу, жана ошондой эле Аллахтын кулубуз, Аллахтын эң негизгилерине, тагдырына ишенүү, ушул баардык нерсе бул жашоодо Аллахтын каалоосу менен болот. Рызкыларды дагы адамдарга бөлүүчү бул Аллах Таала. Аллах Таала каалагандай рызкы берет, каалаган адамды бай кылат, каалаган адамды кедей кылат, каалаган адамды оорукчан кылат, каалаган адамга ден соолук берет деп. Адам ушул нерселерге баарына иман келтирсе, мына чыныгы бактылуу жашоонун себептери. Жана жакшы салих амал кылган болсо, салих амал деп кайсыны айтат? Салих амал деп эки шартты камтыган амалды салих амал деп айтылат. Биринчиси ыхласуу абалда, Аллахтын разылыгы үчүн кылынган амал болгон болсо, мына ошолор салих амал болот.
Экинчиси болсо мутабаа, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн сүннөт жол менен болгон болсо, мына ошолор гана салих амал болот. Демек, эң негизги себеби, бактылуулуктун себептеринен эң негизгиси бул иман, Аллах Таалага иман келтирүү жана ошондой эле жакшы салих амал жасаган ушул бактылуулуктун эң негизги себептеринен. Эми ушул Аллах Таалага иман келтиргендер, жакшы туура иман келтиргендер, жакшы амал кылгандар, буларда эмне негизги себептер бар, негизги основалар бар. Кандай абалдарга? Ал жыргалчылык келгенде дагы, кыйынчылык келгенде дагы ошону туура кабыл алууну билген, жана аны туура колдонууну билген негизги себептери, куралдары бар ал адамда. Ошол себептен ал эмне? Бардык абалында бирдей. Кыйынчылык келсе дагы, жыргалчылык келсе дагы алын жүрөгү бирдей тынчтыкта, рахатта болуп эсептелет. Анткени эмне? Эгер дагы бир жакшылык келе турган болсо, ал Аллах Таалага разы болуп, разылыгын билдирип жүрөгүнөн, жана шүгүр айтып тили менен, жана ошол нерсени, жакшылыкты өзүнүн пайдалуу нерсесине адал болгон Аллах Таала буйруган жолдорго жумшайт. Мына бул нерсе ага сүйүнүчүнө сүйүнүч кошот. Анткени Аллах Таала шүгүр кыла турган болсоң, кайсы бир нерсеге шүгүр кыла турган болсоң, ага жакшылыгына жакшылык кошуп берет. Аллах Таала айтат: "Ла ин шакартум ла азиденнакум." Эгерде шүгүр кылсаңар, силерге кошуп беребиз дейт. Бул деген жакшылыктын чеги жок, билесиңер. Аллахтын жакшылыгында чеги жок. Ден соолук бар, бирөөсүндө байлык бар, бала чака бар, көптөгөн жакшылыктар бар. Ошол жакшылыктарга адам баласы, мусулман адам ошону эмне кылат? Сүйүнүч менен, Аллах Таалага разылык менен жана шүгүр кылуу менен кабыл кылат. Аллах Тааладан ошол шүгүр кылгандан кийин Аллах Таалага көбөйтүп берет. Жана ошондой эле эмне? Ошол нерсесинин жакшылыгынын уланып туруусуна шүгүр кылуусу себеп болот. Жана ошондой эле шүгүр кылуунун артынан ага көптөгөн сооптор ошол бул дүйнөдө берилген жакшылыктардан дагы артыгыраак көптөгөн сооптор келет ошол шүгүр кылуунун артынан. Муну билген момун адам ар дайым жүрөгүндө сүйүнүч болот. Муну билген адам жүрөгүндө сүйүнүчтө, кубанычта, бейпилдикте, тынчтыкта жүрөт. Андан кийин ошондой эле эмне? Эгерде ага бир кыйынчылык келе турган болсо, момун адамга кыйынчылык келе турган болсо, оору келе турган болсо, кайгы капа келе турган болсо, аны дагы күтүп алууга анда куралдар бар. Кандай кабыл кылуу керек, ага кандай мамиле кылуу керек дегенди шариаттын негизинде момун адам кабыл кылат. Ал билет, ага оору келсин, жакырчылык келсин, кыйынчылык келсин, кандай гана сыноо келбесин, ал Аллах Тааладан берилип атат экендигин билет. Аллах Таала тарабынан келип атат. Аллах бул дүйнөдө эч бир кыймыл аракет эчтеке болбойт, бир гана Аллахтын каалоосу менен гана болот. Демек, мага оору берген Аллах Таала экен. Аллах Таала мага ушул кыйынчылыктарды эки себептен бирөөсүндө берип атат. Биринчиси не? Аллах Таала менин билип билбей кылган күнөөлөрүм бар. Ошо күнөөлөрүмө себептүү жазалап аткандыр. Эгерде мен буга сабыр кылсам, Аллах Таала ошо күнөөлөрүмдү кечирет ушул себептүү. Жана мага анын артынан көптөгөн соопторду берет деп, ошол кыйынчылыгыны дагы жакшылык менен күтүп алат. Ошондой эле эмне? Же болбосо экинчи себеби Аллах Таала мени сынап аткандыр. Пендемди кандай сабыр кылат деп сынап аткандыр. Оору берди, жакының каза болуп калды, акчаң жок болуп калды, карыз болуп калды, кыскасы жашоонун кандай гана түйшүгү болбосун, балаң ооруп калды, жокчулук болуп калды, кыскасы кандай гана проблема болбосун, ошонун баардыгын эмне? Аллах Таала сыноо берип атат. Аллах Таала бизге тагдырыбызга ушундай жазыптыр. Аллах Тааланын сыноосуну биз сабыр кылышыбыз важип. Баардык нерсе Аллахтын каалоосу менен болот деп, ошого сабыр кылуу менен кабыл кылат. Жана ал сабыр кылганда билет, эгерде ошол нерселерге сабыр кылса, Аллах Таала анын ошол себептүү көптөгөн күнөөлөрүн кечирет. Жана ошол себептүү эмне? Ага көптөгөн соопторду берет. Жана ошол себептүү аны даражаларын көтөрөт. Бул бир гана момун адамга тиешелүү. Кафирларда мындай үмүттөр жок да. Алар ошол үчүн аябай кыйынчылык менен кабыл кылышат. Ошондой сыноолорду аябай кыйналышып, арызданышып, ушинтип кабыл кылышат. Мусулман адам бардык абалында ошол нерселер бар болгон үчүн, ушуларды билген үчүн аны жакшылык менен кабыл кылат. Жүрөгүндө тынчтык менен, бейпилдик менен. Кафир адам неге мага ушундай боло берет? Башка себептерин издеп, наразы болуп, арызданып, ушундай болот. Имандуу адам болсо, бардык нерсе Аллахтын каалоосу менен деген эмени кабыл кылат. Эми
момун адам ушинтип анын сооптору көбөйгөнү менен кошо анын жүрөгүндөгү кайгы капасы да кетет. Мисалы үчүн оору келип атса, кыйынчылык келип атса, ошого сабыр кылыш керек экенин билсе, ошонун артынан сооптор келет экендигин билсе, ал эмне жүрөгүндө жанагы кайгыларын унутуп, тескеринче эмне жүрөгүндө сүйүнүч пайда болушу мүмкүн. Эки адам бирдей эле сыноо келиши мүмкүн эки адамга. Аны экөө эки түрдүү асман менен жердей айырмасын баарында кабыл кылышат да. Момун адамга келсе, жогоруда эскерилгендей кабыл кылат. Ал эми иман алсыз адам болсун, же болбосо капыр адамдар болсун, ошону ушундай аябай жаман абалда, жаман кулук мүнөз менен, наразылык менен, жада калса жаман кылык жоруктарды кылып, жаман иштерди кылып, ошондой нерсеге барат. Мисалы үчүн көп эле көрөбүз да. Динде жүрбөгөн адамдарда бир кыйынчылык келип калса, сыноо келип калса, банкрот болуп калса, же ооруп калса, бар жоон таштап, керек болсо ичип кетишет, керек болсо жаман жолго басып кетет. Не иштери болбой жатат, ушундай болуп атат деп арызданып, ошо бир банкрот болуп калса, депрессияга кирип, анын артынан да жамандыктарга барып, бул жашоодон мындай үмүт үзүлүп, сынып кетет да. Мусулман адам менен момун адам менен анын айырмасы бар. Момун адам не? Ал сыноо катары жогоруда эскерилген нерсе менен кабыл кылат. Бул тажрыйбада адамдардын абалын карай турган болсок, баарыны бул айырмаларды көрүп билебиз. Эми бул нерсе момундарга гана тиешелүү. Ушундай бактылуулук бул дүйнөдө ушул эки абалды дагы жакшы кабыл кылган. Бул не? Момун адамга гана тиешелүү. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айткан, момундун абалы баардык абалы жакшы. Бул бир гана момунга тиешелүү деген. Эгер дагы бир жакшылык келсе, ал шүгүр кылат, бул ал үчүн жакшы деген. Эгерде бир кыйынчылык келе турган болсо, бул ага сабыр кылат, бул да ал үчүн жакшы деп айткан. Бул момунга гана тиешелүү. Кыйынчылыкта дагы момун дагы, капыр дагы бирдей эле келет экөөнө. Мисалы үчүн оору келген болсо, кандай оору болбосун, эки адамга келген болсо, бирөөсү мусулман, бирөөсү капыр. Экөө тең ошол ооруну сезет. Бирок мусулман не кылат? Мусулман адам жогоруда эскерилген нерселери менен аны жеңил кабыл кылат, оорусу ал үчүн жеңил болушу мүмкүн. Ал эми капыр адам болсо, жанагындай кабыл кылган үчүн, наразылык менен кабыл кылган үчүн ага аябай жана оорунун үстүнө оору болуп кыйын болот. Ошон үчүн Аллах айтат: "Ин такуну та'ламуна фа иннахум я'ламуна кама та'ламун ва таржуна миналлахи ма ла яржун." Эгерде силер дейт, момундарга айтып атат. Силер мындай зыян тартып, ооруп, кыйналып аткан болсоңор, анда тигилер да ошол нерсени көрөт дейт. Алар да ошо азапты тартат дейт, капырлар жөнүндө. Силер сыяктуу эле кыйналып атат. Бирок эмне? Силер алар үмүт кылбаган нерсени Аллах Тааладан үмүт кыласыңар дейт. Сен эмне сабыр кылууң менен Аллах Тааладан сооп үмүт кылып атасың. Ошол нерселердин баардыгы эмне? Ал капырларда жок дейт. Демек, мусулман менен капырдын жер менен асманда айырмасы бар. Эми бактылуулуктун себептеринен ушул эң негизгиси иман менен амал, жакшы амал деп айттык. Жана ошондой эле кээ бир табигый себептери бар дедик. Табигый себептер бул капырларда да болушу мүмкүн. Бир адам жашоодо тажрыйбасы күчтүү, кандай жерде кандай мамиле кылыш керек, ал иманы жок болсо дагы кандай мамиле кылыш керек, ошол нерселерди үйрөнгөн тажрыйбанын негизинде. Ал дагы бул жашоодогу бактылуулуктун себептеринен болот. Бирок момун адамдыкы артыкчылыгы иманы жана жакшы амалы бар. Эми айтат, бактылуулуктун дагы кийинки биринчиси иман жана жакшы амал дедик. Экинчи себептеринен эң негизги экинчи себеби бул адамдарга жакшылык кылуу. Ихсан илал халк. Жалпы эле махлукаттарга, адамдарга жакшылык кылуу кандай гана жакшылыктын жолдору болбосун. Жакшылыктын эң жакшысы эмне? Илим үйрөтүү, туура пайдалуу маалыматтарды үйрөтүү, жана ошондой эле мал мүлкүң менен жардам берүү, кадыр баркың менен жардам берүү, кандай гана болбосун, аларга хадия берүү, белек берүү, садака берүү, жардам кылуу, кыскасы кандай гана жакшылыктарың болбосун, ошол жакшылык кыла турган болсоң, бул адамдын өзүнө бактылууга алып келет. Айтып коет арабча: "Ас'адун наси ман ас'адан нас." Адамдардын эң бактылуусу ким дегенде, башка адамдарга бактылык тартуулаган дейт. Чынында эле ошондой. Адам баласы мисалы үчүн, эгерде сараңдык менен эле оорубай турган болсо, эмне колунда бар болбосо, бир кыйналып аткан, аябай зарыгып аткан үй бүлөгө кичине жардам берген болсоң, ошолордун жанагындай сүйүнгөндөрүнү, бала чакасын сүйүнгөнүн көрө турган болсоң, жүрөгүңө канчалык сүйүнүч, кубаныч толкундатып алып келетсиңби? Мунун баардыгы бактылуулуктун себептеринен. Жана ошондой эле бир досуң же тууганың, бир тууганың же ата-энең аларга бир белек берип, же болбосо бир иштерин бүтүп жардам берип кое турган болсоң, ал сага ыраазы болуп, ыраазылыгын билдирип, аябай сүйүнсө,
канчалык саңа бактылуулукка алып келет. Ошондой эле аялыңа, үй бүлөңө, бала чакаңа сүйүндүрүп, мисалы үчүн кээде болот го, бир жака алып барып ойнотуп келейин же бирдеке кылып келейин же бирдеке алып берейин деп кылсаң эмне? Ошого аябай ыраазы болуп, сүйүнгөн болсо, адам баласы кылган адам эмне ошону ал өзүнө бактылуу келет. Бул деген момун адамдарга тиешелүү да. Ал эми сараң боло турган болсо, ал эмне андай нерсе менен бирөөгө жакшылык каалабаган сараң бузук адамдар болгон болсо, ал андай нерсе менен бактылуулуктун сезбейт. Бул момундуу адам, момун адамдарга. Жана ошондой эле мусулман адам ошол нерселерди кылып, бирөөлөргө жакшылык кылып, бул дүйнөдө ошол сүйүнгөндөрү көрүп сүйүнүч келсе, жана ахиреттеги соопторду үмүт кылуу менен бар. Ыхластуулук менен кылат. Аллах Таала ушул нерселерди кыла турган болсом, Аллах Таала мага сооп берет деп, ошол нерселер менен ыхластуулук менен кылган үчүн ал эмне? Көптөгөн сүйүнүчтөрүнө сүйүнүч кошулат. Демек биз эгерде кимде ким бактылуу жашоону каалай турган болсо, пайдалуу болуш керек. Пайдалуу деген эмне? Башка бирөөлөргө көп пайдасы. Кээ бир адамдар бар, бош болсо деле, колу бош, колунан келет көп жумуштар. Бирөөгө эч жакшылык кылгысы келбейт да. Андай болбош керек. Мусулман адам эмне? Колунан келишинче пайдалуу болуш керек. Ошон үчүн хадисте келет, эң силердин эң жакшыңар дейт эмне? Башка адамдарга пайдалуу болгон дейт да. Жана ошондой эле пайгамбарлар эмне? Иса алейхиссалам айтат: "Ваджалани мубаракан айнама кунт." Аллах Таала мени ушундай кылды, кайсы жерде болсом дагы берекелүү кылды дейт. Берекелүү деген не дегенде алар айтат, кайсы жерде болсо, кимге болбосун жакшылыгы, пайдасы жаап турган адам дейт. Ошол нерсе адамга эмне? Бактылуу жашоонун себептерин тартуулайт. Жана ошондой эле үчүнчүсү, адам баласы бактысыз нерсе кайсыдан келет? Кыжалатчылыктан, ар кандай ойлордон, ар деген ойлоп, бир пайдасыз нерселер менен алек болгондон келет да. Ошон үчүн адам баласы бактылуу болууну каалай турган болсо, бир пайдалуу амал менен же болбосо бир пайдалуу илим менен алек болуш керек. Убактысыны жөн өткөрбөш керек. Пайдасыз нерсе менен, пайдасыз илим менен же пайдасыз иштер менен өткөрбөш керек. Же болбосо бекерчи болбош керек. Биздерде орусча айтканда бекерчиден Куда безар дейби. Ошондой болбош керек. Бекерчи болбой, убактыңды туура пайдалана турган болсоң. Мисалы үчүн, эчтеге жумушуң жок болсо, Куран оку, Аллах Тааланы зикир кыл, намаз оку, бир пайдалуу илим же болсо, дүйнөлүк илимдер деле. Азыр ушунчалык илимдин жолу жеңил, шарият илими болсун, дүйнөлүк илимдер болсун. Мисалы үчүн, бир өзүңө бул дүйнөдө пайда берет деп бир тилдердин бирөөнү үйрөнөйүн десең, азыр YouTube'да айтсаң, бардык тилди үйрөтөт. Керек болсо Кытай тилин да үйрөтөт. Бардыгы бекер. Не үйрөнөм десең? Мисалы үчүн, аял кишилер үйдө тамак жасаганды, мен жакшы тамак жасаганды, түрлөрүнү, бирдеке тиккенди, дагы бирдеке кылганды үйрөнөм десе, бүт бар жок бар да. Же болбосо үйүндө отуруп үйрөнгүсү келбесе, башка жактан үйрөнсүн. Кыскасы, пайдалуу нерсе менен же дүйнөңө, же ахиретиңе пайда бере турган иш менен алек боло турган болсоң, пайдалуу илим менен алек боло турган болсоң, бул адам баласын эмне кылат? Ой пикирин оңдоп, жүрөгүнө тынчтык берет. Анткени кыжалатчылык кайдан келет? Бактысыздык кайдан келет? Адам бош болгондо жатып алып, ар деген ойлой берет. Ойлойт, шайтан жаткызып алып, ойлотуп, аны эмне мечтать эттирет, аны ойлотот, муну ойлотот, анан кийин кыжалат болуп, сен ушулардын баарынан кур калып кетип атасың деп жүрөгүнө кайгы капа салат. Ошон үчүн Аллах Куранда айтат: "Я'идухум ва юманнихим ва ма я'идухум аш-шайтану илля гурура." Шайтан аларга уада кылат, жана аларды мечтать эттирет дейт да, мындай. Таманни деген арабча бул мечта деген. Бир нерсени эңселеп, элестетип ушундай болот деп жаттыра берет. Ал эмне? Шайтан аларга бир гана гурур бар, азгырыкта, бул шайтандын бир гана азгырыктары гана дейт да. Ошон үчүн Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху айткандай, адам баласы унасына минген болсо, бир жолго чыккан болсо, адам шайтан эмне дейт ага? Таган эмне дейт? Ырда дейт. Машинаңда кетип атасың, жөн кетпей ырдап кет дейт да, шайтан ырда дейт. Анан ырдата алган эмес болсо дейт сени, ырдата албаса таманни дейт. Мечтать эт дейт. Ал мухим, главный эмне? Аллах Тааланы зикир кылба, пайдалуу нерсе менен алек болбо деген. Бул шайтандын иштеринен, түшүндүңбү? Мусулман адамды ошентип жүрөгүнө кайгы капага, бекерчи кылып, кыскасы ар деген ойлоп атып, жүрөгүнө кайгы капа алып келгенге аракет кылат. Шайтан адамдын ушу кайгы капада жашоосуну каалайт, бактылуу болуусун каалабайт эч качан. Бул шайтан биздин ачык айкын душманыбыз. Аллах Таала айтат: "Инна шайтан лакум адуун фаттахидуху адуа." Чынында шайтан силерге душман, силер аны душман деп туткула дейт да. Демек, бекер калсаң эле, бош калсаң эле, алек болбосоң эле,
ошол кыжалачылыктар жүрөгүңө кире берет. Анткени шайтан жөн эле жатсаң, ал кетип калбайт. Мен уктап алайын десең, шайтан, бул уктап алат экен, макул деп кетип калбайт да. Жаттыңбы? Биринчи уктатпаганга аракет кылат. Деген ойнотуп унутупчу. Ошентип атып, ал жүрөгүнөн кайгы капа ошо ойдун негизинде келет. Андан кийин 4-чүдөн негизги бактылуулуктун себептеринен жана кыжалачылыкты жүрөктөн, кыжалачылыкты, кайгыны кетире турган нерселерден бул адам баласы ушул бүгүнкү күнүндөгү ишине аракет кылыш керек. Жана өткөн чакты эстеп кайгырып отурууну ташташ керек. Жана келечектин коркунучуну жүрөгүнөн чыгарыш керек. Келечекте кандай болуп калат экен, бала чакам кандай болот экен, мындай болуп кетсе кандай жашайбыз деген сыяктуу нерселерден алыс болуп, жана өтүп кеткенде ушундай кылсам болмок экен, канча нерселерим кетти, канча убактым кетти, канча шанстар болду деп ошентип көпчүлүк адамдар менен сүйлөшсөң, канчалаган шанстарды кетирдик, ушундай мындай кылбаптырмын деп ушул сыяктуу сөздөр менен өкүнүп жүрө берет. Анан же болбосо келечектен коркуп жүргөндөр көпчүлүгү. Азыркы күндө бар жогу жетишиктүү, жумушу болуп атат, ырыскысы жетишиктүү, келечекке мындай кылып коюшубуз керек да, келечекте мындай кылып койсоң, буякта мындай болот, андай болот деген сыяктуу өзүнчө бир анализдер менен коркуп жүрө берет. Бул шайтандын мусулмандарга болгон, адам баласына болгон азгырыктарынан. Адам баласы ошо күнүмдүк шайтан эмне кылат? Сени өткөн нерсе менен кайгыртып, келечегиңди менен коркутуп, бүгүнкү азыркы маалдагы жашооңдон алек кылганга аракет кылат. Бүгүнкү күнүңдөгү, бүгүн кылыш керек болуп аткан иштериңди кылдырбаганга аракет кылат. Демек, мусулман адам ушул нерселерде, өткөн нерселерден кайгырып отура бербестен, келечектен корко бербестен, бүгүнкү күндүк пайдалуу ишке аракет кылыш керек. Жана Аллах Тааладан ошол нерсеге ийгилик сурап, жардам сураш керек. Бул жөнүндө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ихрис аля ма янфака васта'ин билла ва ла та'jiz." Өзүңө пайдалуу болгон нерсеге аракет кылгын жана ошол нерседе Аллах Тааладан жардам сура. Алсыз болбогун дейт. Ва ида асабака шай'ун фала тaqul. Бүгүнкү күндө сага эмне пайда болуп атат? Илим алуу пайдалуу, илим ал. Илим алганга убактың мүмкүнчүлүк болуп атабы? Анда илим ал. Же дүйнөлүк иштерде бир жерде иштегенге мүмкүнчүлүк болуп атабы? Адал ырыскы тапкан ырыскы болуп мүмкүнчүлүк болуп атабы? Ошону аткар. Кыскасы, бекерчи болбо. Айтты, алсыз болбо. Эгерде сага бирдеке келген болсо, бир проблема, бир кыйынчылык оюңдагыдай болбой калган болсо иштер, анда эмне? Ушуну ушинтсем мындай болмок экен деп айтпастан, эгерде деп айтпастан, Аллах Таала жазган нерсе, тагдырыбызга жазган нерсе болду деп бизде айтат го, пешенеге жазганды көрөбүз да деп, ошондой болуш керек. Бул аксакалдардын, кемпирлердин сөзү, бирок эң туура сөз. Келечек жөнүндө сүйлөсөң, эмне кыласың, пешенеге жазганды көрөбүз го дейт да. Ошентет да. Бул Аллах Таалага болгон тобокелдин негизинде чыккан. Ошон үчүн мусулман адам ушундай кылбапмын, андай кылбапмын дей бербестен, Аллах Таала жазган нерсени көрөбүз. Аллах Таала тагдырыма жазган нерсе болду деп айтыш керек. Эми адам баласы дейт, жашоосунда иштерди эки түрдүү коюш керек. Биринчиси, эгерде ошол нерсеге жетүү мүмкүн боло турган болсо, бул дүйнөлүк иштерде болсо, бир иш кылайын деп атасың, эмне кылайын деп атсаң, план кылган болсоң, ошол аткаруу мындай иш жүзүндө аткарыла турган боло турган болсо, анда колунан келишинче ошону аткарган. Бул соода ишиң болсун, же башка жумушуң болсун, же илим алуу болсун, дүйнөлүк иш болсун, ошону аткарганга аракет кылып, колунан келишинче ошол нерсеге алсыз болбой жеткенге аракет кылыш керек. Жана ошол нерседе Аллах Тааладан ар дайым жардам сурап туруш керек. Же болбосо бир жамандык келе турган болсо, ошол жамандыкты кетирүү мүмкүн боло турган болсо, кетирүүгө колуңан келген аракетиңди жасайсың жана Аллах Тааладан жардам сурайсың. Экинчи иштер болсо эмне? Сен ага жетүүң мүмкүн эмес болгон нерселер. Ал нерседе Аллах Таалага тагдырына разы болуш керек да, Аллах Таалага тапшырыш керек. Бул деген адам баласынын жүрөгүндө тынчтык алып келет. Кээ бир адамдар бар да, мисалы үчүн иштерди эңсейт, бирок ал колунан келбейт, ага болбой турган, насип кылбай турган иштер да, мүмкүн эмес болгон. Анан ошону эңсеп жүрө берет да, бирок бияктагы колунан келген нерселерди унутуп кылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бул жерде хадисте экиге бөлүп айтты. Колуңан келе турган иштер бар, аларга аракет кылып, Раббыңа жардам сурап аткар деп атат.
Колуңан келбей турган, сага болбой турган иштер болсо, ал эмне Аллахтын тагдыры деп туруп, эмне ал нерсеге разы болуп, Аллах Таалага тагдырына моюн сунуш керек. Эми 5-чи нерсе, эң негизги себептерден, бактылыктын эң негизги себептеринен бул Аллах Тааланы көп зикир кылуу. Бул зикир кылуу адам баласынын жүрөгүнө ушунчалык деңгээлде тынчтык, бейпилдик, рахат алып келет. Аны ошол тажрыйба ээлери гана билет. Не көп истигфар кыла турган болсоң, зикирлердин эң жакшыларынан эмне таңгамал Аллах Тааланы истигфар кыла турган болсоң, намаздан кийинки зикирлер, эртең менен кечки зикирлер, андан башка дагы зикирлерди көп кыла турган болсоң, адам баласынын жүрөгүндө эчтекеси жок болсо дагы, бир нормаль иштери жок, эптеп эле жашап атса дагы, бирок жүрөгүндө бейпилдик, тынчтык болот, рахат болот. Бул жөнүндө Аллах Таала Куранда айтып өткөн. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Көңүл бургула, чынында эмне? Аллахты зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтанат, жүрөктөр бейпилденет деп. Аллах Таала жана айтып өткөндөй эле кылган убадасына эч качан каршы чыкпайт. Аллах Таала айтып атат, Аллахты зикир кылган болсоңор, анда эмне? Анда жүрөгүңөргө бейпилдик, тынчтык болот dedi. Ошондой эле башка аятта келет. Мен а'рада ан зикри фа инна лаху маишатан данка. Кимде-ким менин зикиримен Курандан баш тарткан болсо, ага ушундай кысык, тар жашоо беребиз дейт. Ал эми кимде-ким ошо Аллахты эстеп, зикир кылып, Аллахты зикир кылып өтө турган болсо, ага ушундай бактылуу жүрөгүндөгү бейпилдик, тынчтык жашоо берилет. Ошол себептен адам баласы эчтеке жумуш кылбай турган болсо дагы жок дегенде зикирден куру калбаш керек. Бул эң жеңил абалдардан. Дарат алуу да шарт эмес, өзүнчө туруп бир абалдарда кылуу шарт эмес. Жатып алып кылсаң да болот, басып кылсаң да болот. Тилибизди ушуга үйрөтүшүбүз керек. Бул көнүгүү менен келет. Адам баласы субханалла, альхамдулилlah, астагфирулlah, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билля деген сөздөрдү ар дайым айтып жүрө турган болсо, тили көнүп калат ошол нерсеге. Тилин көнгөн болсо, жүрөгүңө ошол таасирин берет. Ошон үчүн адам жана ошондой эле зикир бул адам баласыны Аллахты зикир кылуу. Ошол башка ибадаттарды кылууга жеңилдик берет. Кээде мисалы үчүн чоң-чоң ибадаттарды кылуу сага оор болушу мүмкүн. Бирок канчалык көп зикир кылган сайын адам жүрөгү иманы күчөйөт дагы, ошончолук деңгээлде эмне башка ибадаттар ага жеңил болуп, тескерисинче ибадаттан рахат алып баштайт. Ибадатты оор жүк катары көрбөстөн, ибадатты рахат алып баштайт. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келип айтат: "Инна шараи'ал ислам кад касрат алейна." Чынында бизге шариат аябай көп болуп кетти дейт да. Шариаттын, ислам дининин амалдары көп болуп кетти. Мага бир кыскача бир сөз айткын, мен ошол нерсени ар дайым кылып жүрөйүн дедим да. Бир амалды үйрөтчү, мен ошону ар дайым кылып жүрөйүн дегенде, Пайгамбар айтты: "Ла язал лисан каратма мин зикрилlah." Не тилиң ар дайым Аллахты зикир кылып жүрсүн деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде алымдар айтат: "Ал кишиге сен Аллахты зикир кылып эле жүрөр, башка амалдар таштап кой" деген майында айткан жок. Не? Сен эгерде тилиң ар дайым Аллахты зикир кылып жүрө турган болсо, анда сага башка эмелер, шариаттын башка амалдары жеңил болот. Ошон үчүн ошол багытты көрсөттү. Эми зикирдин фазилеттери аябай көп да. Ибн Кайым рахимахулла Ал-Вабил ас-Саййид деген китебинде 70тен ашык зикирдин пайдаларын эскерген. Булардын эң эле негизгиси эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Аллахты зикир кылган менен зикир кылбаганын айырмасы өлүк менен тирикте эле" деген да. Аллахты зикир кылбаган ал не өлүк сыяктуу эле. Жада калса Аллахты бардык таш болсун, өсүмдүк болсун, жан жаныбар бардыгы зикир кылат. Адам баласы эмне? Аула ошол милдеттүүрөөк адам баласына ошол Аллахты зикир кылуу. Демек, эгерде биз зикир кыла турган болсок, жүрөгүбүзгө тынчтык, бейпилдик келет. Андан кийин адам баласыдан кайгы капаны кетире турган нерселерден, эң негизги нерселерден Аллахтын берген неаматтарына биринчиден шүгүр кылып жүрөктөн. Жана ошону ар дайым тил менен эскерип жүрүү. Ошол нерсени Аллахтын неаматтарыны моюнга алуу менен адам баласында кайгы капа кетет. Бул кандайча дегенде, адам баласы өзүндө болгон Аллахтын неаматтарына ар дайым караш керек. Мисалы үчүн, ден соолугуң чың болуп оорубай жатасыңбы? Ошол нерсени ар дайым барта билип, Аллахка шүгүр, Аллах Таала мага ушундай ден соолук берди, ушунчадан бери оорубайм, жакшымын деп. Канчалык адамдар жатат да, ушу айыкпайт да, мага эчтеке керек жок, ушу ден соолугум эле болсо болду эле. Үй жай, машина, башка нерсе эчтеке керек жок. Ушу өзүм эле туруп кетейинчи, ден соолугум менен жүрөйүнчү, ошол эле деген
бардығын кылып алам деген адамдар канча жыңбы? Жана ошондой эле бала чакаң барбы? Бул нерсе Аллах Таалага ушун чексиз шүгүр кыла турган немат жакшылыктардан да. Анткени канчалаган адамдар бар да, балалуу боло албай 10 жылдап, 15 жылдап эңсеп жүрөт. Байлыгы да бар, жогу бар. Бирок ушу артынан бир урпак калса дейт, болбойт. Андай адамдар бар. Жана бизде эгерде адам баласы өзүндөгү нематтарды карап, ар дайым ошону Аллахка шүгүр бизге мындай берди, Аллахка шүгүр мага мындай берди, Аллахка шүгүр деп айтып жүрөтүн болсо, бул жүрөгүндөгү кайгы капаны кетирет. Эгер адам баласы Аллахтын нематтарын көрбөй кала турган болсо, аны эстебесе, аны сүйлөбөсө, анда ал эч качан каниет кылбайт дагы, жүрөгүндө кайгы боло берет. Адам баласынын нафсысы ачкөз. Бул эч качан разы болбойт да. Ар дайым эле болсун деп кете берет. Ошол себептен адам шүгүр кылса, ошол Аллахтын нематтарын эстеп тура турган болсо, ошол жөнүндө сүйлөп тура турган болсо, өзүндө мындайча айтканда өзүңдөгү нематтарды ар дайым карап, эстеп, ошол жөнүндө айтып, эскерип, үй бүлөңө, өзүңө сүйлөп турсаң, бул жүрөгүңө тынчтык, бепилдик, рахат алып келе турган негизги себептерден. Адам баласы Аллахтын нематтарын эсептей турган болсо, ал нематтары чексиз. Аллах Таала Куранда айтат го: "Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха". Эгерде Аллахтын нематтарын эсептесеңер, ал чексиз. Аллахтын нематтары чексиз дейт. Эми ушул Аллахтын нематтарына, адам баласы Аллахтын нематтарыны берген нематтардын өзүндөгү жакшылыктарыны сезе билиш үчүн, ошону көрүш үчүн, көрүүгө түрткү боло турган эң негизги себептерден Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багыт берип айткан: "Унзуру илля ман хуа асфала минкум ва ла танзуру илля ман хуа фауқакум фа иннаху аждара алла таздару ни'маталлахи алейкум". Силер өзүңөрдөн төмөн болгон адамдарды карагыла, өзүңөрдөн бийик болгон адамдарды карабагыла. Ошондо силер Аллахтын нематтарыны акарат кылбайсыңар дейт. Жомундай четке какпайсыңар, жокко чыгарбайсыңар дейт. Адам баласы эгерде өзүндө немат көрбөй жаткан болсо, Аллах Таала берген менде эчтегем жок, шүгүр кыла турган дей турган болсо, анда карасын. Ден соолугу барбы, оорукчан эмеспи? Онкологияга барып, ошол жердеги оорукчандарды карасын, ошол жердеги канчалык кыйналып жаткан. Аллах Таала нематтарын көрбөй жатабы? Тынчтыгы барбы? Тыныч эртең калаганда уктап, калагандай туруп атабы? Ал тынчтыгын жоготкон канчалаган өлкөлөрдө тынч уктай албаган, тынч күнү түн согуш болуп аткан өлкөлөрдү карасын. Мен бай эмесмин, акчам жок деп атабы? Курсагы токпу? Бир күндүк тамак ашы барбы? Андан ошо бир күндүк эмес, айлап жакшы жылуу тамак жебеген канчалаган жакынлар бар. Жалбыракты жеп, мында кабыргалары жабышып калган канчалаган кедейлер бар. Азыркы күндө, ушул күндө күнүмдүк тамагын таппаган адамдар бар. Ошолорду эгерде карай турган болсо, бүт ошол сенде бар нематтарды жоготкон адамдарды карай турган болсо, андан ошо Аллах Тааланын нематтарын көрүүгө түрткү боло турган нерселерден. Демек Аллахтын кимде жана ошондой эле Аллахтын эң чоң нематтарынан, эң жакшы нематтарынан сени мусулман кылып жараттыбы, Аллах Таалага сажда кыла турган кылып жараттыбы, имандуу кылып жараттыбы, бул чексиз нематтардан. Канчалаган адамдар каяктагы ташка, отко сыйынып жүрөт, уйга сыйынып жүрөт, керек болсо аялдардын жатынына сыйынып жүрөт, керек болсо болор болбос жаныбарларга сыйынып жүргөндөр бар да. Муну адамдардын Аллах Таала хидаят бербесе, адам ошондой абалга түшүп калат. Азыр дүйнөдө канча миллиардтан адам болсо, ошонун көпчүлүк миллиардтары ошондой жолдо жүрүшөт. Биз мисалы үчүн ата тегибиз кыйын болгон үчүн, же өзүбүз акылдуу болгон үчүн имандуу болуп калган жокпуз. Аллах Таала ошо миллиардтаган адамдын ичинен тандап алды. Тандап сага ошол иман берди да. Бул чексиз. Эгер кааласа биз дагы жүрмөкпүз бир уйга сыйынып, же болбосо ташка сыйынып, отко сыйынып, бутка сыйыныпчы. Ошол уйга сыйынган, ошондой нерселерге сыйынган адамдардын акылы жок дейсиңби? Акыл алар технологиядан эң алдыңкы тура турган адамдар. Бүт бар жокко жетет. Бирок Аллах Таала жүрөгүнө иман берген жок да, хидаят берген жок. Демек Аллахтын нематтары бизге чексиз. Булардын бардыгын эстесең, адам баласы ошо өзүндөгү нематтарды көрүүгө түрткү болот. Жана жүрөгүндө шүгүр, разылык пайда болгондо бул жүрөгүнө бактылуулук алып келе турган себептерден. Эми дагы эң негизги себептерден, бактылуулукту алып келе турган, кайгы капаны кетире турган себептерден бул ошол адам баласы кайгы капа алып келе турган себептерди баарыны кетирип түрткү кылуу, ошондой жана ошондой эле сүйүнүч боло турган амалдарды аткарганга аракет кылыш керек.
Кандайча десе, ошол жанагы бул алым кайра кайталап айтып атат. Эң негизгиси эмне? Өткөн чакка кайгырбаш керек. Бул өткөнгө кайгырып отура берген эмне? Өткөн чакты ойлоп отура берген бул акмактык деп айтып атат. Жана ошондой эле келечегинен корко бербеш керек. Келечек деген бул Аллах Тааланын колунда. Аллах Таалага тапшырыш керек, Аллах Таалага тобокел кылыш керек. Пайдалуу болгон азыркы күндөгү нерсе жөнүндө ойлонушуң керек. Тафкириң мындай ой жүгүртүүңдү оңдошуң керек дейт да. Понятияң оңдо деп атат мындай айтканда. Жакшылап эмне өткөн нерсеңди ойлоп алып, ошол нерсе менен жашай бербей, келечегиңди ойлоп алып, ошол нерсеге корко бербестен пайдалуу болгон ойлорду ойлонуп, туура ой жүгүртүүнү үйрөнө турган болсоң, мына бул дагы эмне кылат? Бул дагы бактылуулуктун ойлоруну, жашоого көз карашыңды оңдошуң керек дейт. Андан кийинки негизги себептерден, бактылуулуктун негизги себептеринен бул ошол келечек иштерине болсун, азыркы учурдагы иштери болсун, Аллах Таалага тапшыруу. Ошол келечектеги, эгерде мусулман адам баласы келечектен корко турган болсо, ошол келечегини оңдоого түрткү боло турган эң негизги нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи багыт берген дуаларды кылуу. Себептерин аткарасын, ишиң колуңа келип атабы, иштей бер. Бул ишти таштап кой деген эмес. Бирок ошонун биргенине жөн эле ойлонуп кайгыра бербестен пайдалуу себепти аткар дейт. Ал себептер эмне? Пайдалуу себеп эмне? Ушу пайгамбарыбыз багыт берген ушундай деп ушул дуаны көп кылып жүр дейт. Аллахумма аслих ли дини аллази хуа айсмату амри. О Аллахым, менин негизги ишимдин негизи болгон динимди оңдогун. Ва аслих ли дуньяя аллати фиха мааши. Жана менин жашоом болгон бул дүйнөмдү, бул жашоомду оңдогун. Ва аслих ли ахирати аллати илайха маали. Жана мен кайтып баруучу жайым болгон ахиретимди оңдогун. Ва жа'ал хаята зиядатан ли фи кулли хайр. О Аллахым, бул жашоону мага ар дайым жакшылыктарды, бул жашоодо мага жакшылыктарыңды кошуп бергин. Ва аввал маута рахатан ли мин кулли шар. Жана өлүмдү мен үчүн бардык жамандыктардан кутулуучу жай кылгын, иш кылгын деп ушинтип дуа кылыш керек. Жана ошондой эле Аллахумма рахматика аржу фала такилни ила нафси тарфат айн ва аслих ли ша'ни куллаху ла илаха илля ант. О Аллахым, өзүңдүн рахматыңды, райымыңды үмүт кылабыз. Бизди эч качан көз ирмейинче дагы өзүбүздүн нафсыбызга тапшырып койбо. Биздин бардык иштерибизди оңдогун, өзүңө гана таянабыз, өзүң гана сыйынууга татыктуусун деп ушул сыяктуу дуаларды аткарып айтып жүрүш керек. Ошол дуаларды кылып жүрө турган болсо, сен акыретиңди, келечегиңди Аллах Таалага тапшырып аткан болосуң дейт. Андан кийин айтат, дагы кайгы капаны, коркунучтарды пендеден кетире турган нерсе, себептерден бири бул адам баласына ар дайым өзүнүн нафсысыны даярдап жүрүш керек. Мындайча айтканда, ар дайым эле эгерде жыргалчылыкта болсоң, ар дайым эле ушундай жыргал жашоо боло берет дебестен, кыйынчылык келип калышы мүмкүн. Кыйынчылык келсе сабыр кылыш керек. Аябай оор, мисалы тарыхты окуй турган болсоң, ар кандай болгон. Бир күндө заматта өзгөрүп кетиши мүмкүн да. Жыргалчылыгың, тынчтыгың коркунучка айланып калышы мүмкүн. Бүт баары ушундай өзгөрүп, барчылыгың жокчулукка айланып калышы мүмкүн. Аллах сактасын. Ал нерселерди максат кылбайт, аларды көздөбөйт болсун деп. Аллахтын сактоосун дуа кылат. Бирок кокус ошондой болуп калса, биз ал нерсеге даярбыз. Аллах Тааланын тагдыры ал болуп калышы мүмкүн, ал ыктымалдар болушу мүмкүн. Алардын баарына сабыр кылабыз деп. Бир оору келип атабы, сен андан оорудан дагы, сага келген оорудан дагы чоңураагы, жаманыраак келип калышы мүмкүн эле. Мен андайга да даярмын. Мисалы Аллах Таала берген болсо, ага сабыр кылабыз деген нафсын ошол нерсеге даярдаш керек дейт да. Ошондо ал келген учурда ошого даяр болот дагы, даяр абалда кабыл кылат, анчалык деле кыйналбайт дейт. Эгерде андай нерсеге даяр эмес болсо, көпчүлүк адамдар ушундай да, бир жакшылыкка жеткен болсо, ошол зона комфорттон чыккысы келбейт да. Ошо менен жашап өтсөм деп ойлойт да. Эч башка жамандыкты ыктымал кылбайт. Ушуну жоготуп алыштан коркуп эле, ошонун аркасында жоголуп калбасын деп эле, байлыкка жеткен болсо, ошону жоготуп алыштан коркуп эле, кайгырып жүрүп өтөт. Жок, ар кандай болушу мүмкүн. Азыркы күндө болот ама алхамдулилла. Эгерде бир кыйынчылык келип калган болсо, ал дагы Аллахтын жазганы, андай да болуп калышы мүмкүн деп. Ошон үчүн Умар радиаллаху анху ихшау шуну фа инна ни'ма ла тадум. Анча-мынча мындай жыргап эле жашай бербестен, мындай кыйынчылыкты да анча-мынча көрүп койгула. Анткени Аллахтын жакшылыктары ар дайым эле боло бербейт дейт да. Мисалы, байлыгың бар болсо деле, үй бүлөгүңдү эле ар дайым эле жыргата бербей, кээ бирлер бар, байлыгы болсо эле болду, үй бүлөсүн жыргатып чардатып таштайт да. Анан бирине бала чакасында жалаң ошентип тарбиялайт.
кыйынчылык келсе ал эч кандай туруштук бере албай калат да. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен эле жашасаң, ошол кыйынчылыктарга даяр болосуң. Мисалы үчүн анча-мунча орозо кармап кое турган болсо, намаздарга бекем боло турган болсо, ибадаттарга бекем боло турган болсо, ошол нерсе адамды тарбиялайт. Ачарчылыкка дагы даяр болосуң, башкага дагы даяр болосуң, кыскасы ар кандай абалга даяр кылат. Андан кийин айтат, эң жана жүрөктүн ооруларына, жана калса дененин ооруларына дарт боло турган, дартка даба боло турган нерсе бул адам баласынын жүрөгү күчтүү болосу дейт. Кандайча дегенде, болор болбос элестерге, хаял, жана ойлорго, башкаларды ойлоп алып эле таасирлене бербеш керек дейт. Бирдеке оюңа келип калса, же болсо интернеттен бирдекени көрүп калдың, бир кабарды көрүп калдың, андай болуп кетип атыптыр, мындай болуп кетип атыптыр деген нерселерге ар бир нерсеге эле эмне кайгырып, таасирлене бербеш керек. Мындай эмоциональный болбош керек болот да, жүрөгүң бекем болуш керек. Бирдеке көпчүлүк адамдар азыр ошол интернет булактарынан, соц тармактардан уккан, көргөн нерселеринде таасирленип күнүнө кечке чейин жашоосунда кечке чейин канча жолу настроениясы бузулат, канча жолу кайгы кирет. Ар бир нерсеге эле таасирлене бербеш керек дейт. Адам баласында жүрөгү бир аз бекемирээк болуш керек да. Эми бирдеке болсо, андай болуп кетип атыптыр, мындай болуп кетип атыптыр десе эле коркуп эле, эми ушинтип кетет экен дебес да. Аллах Таала жазганы болот. Не болот эле? Бир эми могу кымбаттап кетет экен десе, чурка базарга чыгып ошону ала калып, мына жок болуп калат экен десе, ошону баса калып, ушун кандай болот деп кээ бир адамдар ошондой жашайт да. Бир жерде кичине согуш башталып кетсе, согуш болуп кетти, эмне болуп кетет буягы. Андай канча өткөн согуш тарыхта, согуштар өткөн, башкалар өткөн, ал өтө берет, боло берет, келе берет, мындайча айтканда караван жүрө берет да. Ал ошондой эле саясат жакта бирдеке болсо, бир чиновник кетти, же бирдеке болсо, эми кандай болот, ушинтип ошону менен алек болуп жашайт да. Жүрөгү бекем болуш керек. Андай иштердин баардыгын өз ээлерине тапшырып, мусулман адам жүрөгүнө бекем кылыш керек. Эң негизги себептерден дагы эмне? Бул Аллах Таалага тоокел кылуу. Келечекти болсун, баардык бала чакаңдын келечеги болсун, Аллах Таалага тапшыруу, Аллах Таалага тоокел кылуу. Себептерин аткаруу менен бирге эмне? Иншалла Аллах Тааланын жазганы болот. Аллах Тааланын тагдырылган нерсеси болот. Ал нерседен эч кача чыгып кетпейбиз. Аллах Таала бизди эч кача таштап койбойт. Аллах Таала бизди жаратканда өлгөнгө чейинки ырыскыбыз менен жараткан. Ырыскыбыз да бар, башкадасы да бар деп Аллах Таала Куранда айтат. Кимде ким Аллах Таалага таваккел кыла турган болсо, мына Аллах Таала ал үчүн жетишиктүү дейт. Демек, таваккел бул эң негизги бактылыктардын себептери. Аллах Таалага таянуу. Таваккел деген эмне? Аллахка таянуу. Жүрөгүңдөн Аллах Таалага таянуу. Бул таваккел болуп эсептелет. Көпчүлүк адамдар эмне? Жалаң материалдык нерсесине, тошто бар нерсесине гана таянат. Менде мындай бар деп ошол өзүнүн да бар нерсеге Аллах Тааланын колундагы нерседен дагы көбүрөөк таянат. Мусулман адам андай эмес, өзүндө жок болсо дагы эмне? Аллахтын колундагы нерсеге көбүрөөк, Аллах Таалага көбүрөөк таяныш керек да. Ал себептерди себеп катары гана кылыш керек. Эми адамдардын арасында болгон мамиледен эң жакшы адамга бактылык алып келе турган себептерден бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам багыт берген үй бүлөлүк жашоодо болсун, же болбосо эмне иштеген жериңде болсун, досуң менен болсун, тууганың менен болсун, кошуналар менен болсун, кыскасы сен сөзсүз түрдө байланыш керек болуп аткан адамдар бар да. Ортоңдо байланыш болот, үзүлбөй турат. Ар дайым катташтасың, байланыштасың. Ошондой адамдар менен болгон мамиледе Пайгамбарыбыз айтат, эгерде ушундай мамиле кыла турган болсо, анда эмне? Жүрөгүңүздө тынчтык, рахат, бейбилдик болот. Айтат: "Ла яфруку муъминун муъминатан ин кариха минха хулукан, радия минха хулукан ахар." Бир момун эркек бир момун аялды жиркибесин дейт. Мындайча айтканда, силер аялдарыңарды жиркибейле. Ошондой эле эмне? Бул аялдарга гана тиешелүү эмес, аялыңарга гана тиешелүү эмес. Ошондой эле жумушта шериктериң бар, постоянно иштешкен, же болбосо эмне? Досуң бар, тууганың бар, постоянно катташып турган. Анын бир жаман сыпатыны көрүп алып, жамандыгын көрүп алып, аны жиркип, четке кагып ушундай кыла бербе дейт. Анткени дейт, эгерде бир андан бир мүнөзүнү жактырбасаң, башка бир мүнөзүнү, башка бир кылыгыны жактырасың дейт. Демек, бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адам баласына эки чоң пайда, эки багыт берип атат.
Өзгөчө аялың менен мамиле кылууда, үй бүлөң менен мамиле кылууда, ар дайым карын катнашта болгон адамдар менен болгон мамиледе ушул эрежени колдоно турган болсо, адам баласынын жүрөгү тынчтанат дейт. Айтат, биринчи багыты эмне? Адам баласы сөзсүз кемчиликтүү экендигине. Ал ким болбосун, аялың болсун, күйөөсү болсун, атасы болсун, апасы болсун, ким болсо дагы адам ал кемчиликтүү. Бул деген не болот адам баласына? Демек, мен ошол кемчилдиктүү, өзүм да кемчилдиктүүмүн, анан сөзсүз түрдө менин мамиле кылган адамдардагы кемчилдиги бар деп ошол нерсени кабыл кыла берет да. Эгерде жок, мен бир гана толук кемчилдиги жок, идеалдуу адамдар менен мамиле кылам десең, андай таппайсың. Мен ошондой гана үй бүлөдө жашайм десең, андай таппайсың. Демек, сөзсүз түрдө кемчилдиктүү болот, кемчилдигине кабыл кыла бериш керек. Ошону үйрөнө турган болсо, адамда тынчтык болот. Не сен өзүң үй бүлөңдө көрүп атасың, бир кемчиликтер көрүп аткан болсоң, ошол нерсени кабыл кылып билген болсоң, не дейсиң? Адам баласы, бул кемчиликтүү. Менде бул кемчилик болсо, башка бирөөдө башка кемчилик бар деген ошол нерсени түшүнө билет. Иштеген жериңде, досуңда, башкаңда эмнеге ушундай мамиле болот? Тигин досу мындай. Кээ бир адамдар ушундай салыштыра берет да. Балдарын тарбиялаганда да ушундай салыштырып тарбиялайт. Тигин баласын карачы, элдин баласын карачы мындай болот. Адамдардын балдары мындай, сен мындай жүрөсүң. Неге тигилердин достору мындай, менин досторум мындай эмес. Анын туугандары мындай, мунун тууганы мындай эмес. Атасы мындай, меники андай эмес депчи. Алардын дагы сен билбеген ошончо кемчилиги бар да. Демек, адам бардык кемчилик. Сага бирөө идеалды көрүп атабы, анын дагы сен билбеген ошончо кемчилиги бар. Көпчүлүк адамдар эмне башкаларга өзүнүн эмесин салыштырат дагы эмесини карабайт. Өзүнүкү жалаң кемчиликтүү көрүнөт, бирөөнүкүнө толук көрүнө берет. Демек, адам баласында сөзсүз түрдө кемчилик болот экендигини билгенибизден кийин, биз ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. Жана ошондой эле эмне? Кемчилиги менен кошо жанында анын жакшылыктары бар. Биз үчүн бирөөнүн бир жагы аябай жакшы көрүнүп аткан болсо, ал үчүн биз билбеген ошончалык кемчиликтер бар да. Ошол үчүн адам баласында жакшылыгы бар, жамандыгы бар. Үй бүлөңдө аялынан күйөөсү көрүп аткан болсо, же күйөөсүнөн аялы көрүп аткан болсо бир кемчиликте, ал нерселерди карап, андан башка ошол жакшылыктарын дагы эске алыш керек. Мындай жакшылыктары бар деп. Эми караңыз, кандай салыштыруу болот? Сиз бир адам менен байланышсаңыз, анын бир жагын жактырбай жатасыз да. Ал байланыш ар кандай байланыш болуш мүмкүн. Жана айтып өткөндөй, үй бүлөлүк байланыш болуш мүмкүн, туугандык байланыш болуш мүмкүн, иш жакта байланыш болуш мүмкүн. Ошол сиз көрүп аткан кемчилиги жанагы байланышты бузууга татыктуу эмеспи? Көпчүлүк учурда татыктуу эмес да. Анын көп жакшылыктарын көрөт. Ошол себептен аны кабыл кыла берип, мамиле кылыш керек. Эгерде татыктуу эмес, кемчилик ошончалык ашыкча болуп, бул жагы эме болуп атса, анда эме кылса болот. Бирок көпчүлүк учурда эле кемчилиги бар, бирок ошо байланышты бузууга ал татыктуу эмес ал кемчиликтер. Экинчи пайда дейт, ушул адам баласы ушул нерсени кабыл кыла биле турган болсо, анда ошол үй бүлөнүн жана ошондой эле достук мамиленин, туугандык мамиленин уланып, тынчтыкта уланууга жардам бере турган пайдалардан. Не себептен? Ар бир адам өз укугун аткара баштайт. Мисалы үчүн кандайча дегенде, күйөөсү аялынан кемчилик көрүп атат. Ал жакшылыктарын да салыштырат, канча жакшылыктар бар. Жана ал түшүнүп билди ушул. Адам кемчиликтүү болот экен. Мунун кемчилиги бар, бирок жакшылыктары бар деп. Ошого карабастан ал милдетин аткарууга түрткү болот ал нерсе. Ар бир адам өзүнүн милдетин аткарууга. Эмнеге? Эгерде мен толук адам болсо, аялым толук кемчиликсиздик болсо гана мен анан милдетимди аткарам десең, андай аял таппайсың. Ошондой эле аялы дагы мен толук оюмдагы да идеальный күйөө табам, анан милдетимди аткарам. Ушундай болсо, бул күйөө качан мен каалагандай ошондой толук болсо, анан мен аны айтканды угам дей турган болсо, анда ал өмүр бою карадал болуп, күйөөсүз болуп өтөт. Ошондой эле достук мамиледе, тууган мамиледе ошондой. Демек, биз кемчиликтүү деп кабыл кылып билгенден кийин, ар бир адам ошого жараша милдетин аткарганга аракет кылат. Кемчиликтүү болсо да милдетин аткарууга милдеттүү экенбиз депчи. Андан кийин негизги дагы себептерден айтат, адам баласы билиш керек, бул жашоонун акыйкатын түшүнүш керек. Бул жашоо аябай кыска дейт да. Аябай эле кыска. Ошол Аллах Таала Куранда айтат:
силердин жашооңор калфи санатин мимма таудун. Аллахтын алдындагы Раббыңар алдында бир күн дейт. Биздин эсеп боюнча 1000 жылга барабар дейт. Демек биз Аллахтын алдындагы эсеп менен бир күн деле жашабайбыз. Аябай эле кыска да жашоо. Ушунчалык кыска. Эми ошончалык кыска жашоодо дагы акылдуу адам болор болбос нерселер менен, болор болбос нерселерге тарыныштар менен, болор болбос нерселерден коркуп, кайгы менен өткөрбөй, ошо кыска жашоосунан жакшы өткөргөнгө аракет кылат дейт да. Кээ бир адамдар бар да, түбөлүктүү жашай тургандар. Качан карасаң тарынышта, качан карасаң бир кайгы капада түбөлүктүү жашай турганда ошондой өтөт. Жок, жашоо кыска, бул кайгырып, урушуп, талашып өтө турган эмес. Көңүң ачып, рахатта, жакшы эмеде жашап өтө турган жашоо да. Аз гана жашоо болсо ошону жакшы, нормаль жашап өтүш керек да. Эле кайгы капа менен, уруш талаш менен жашабастан. Андан кийин адам баласы эгерде ага бир кыйынчылык келип кала турган болсо, оору келе турган болсо, же бир жокчулук келип кала турган болсо, же тууганы каза болду, кыскасы баласы ооруду, кандай гана бир кайгы алып келе турган иштер келе турган болсо ага, ал эмне кылыш керек? Айтат, ошол Аллах Таала берген сыноолор менен берген жакшылыктарını салыштырыш керек дейт. Аллах Таала мага неге мага ушул кыйынчылыкты берди экен деп кайгыра бербестен, Аллах Таала мага мындай сыноо берип атат, эме берип атат, бирок ошол эле учурда мындай жакшылыктарды берген. Экөөсүн салыштыра турган болсо, ал жана кыйынчылыгы көзгө көрүнбөй турган эле болуп калат дейт да, Аллахтын берген жакшылыктарынын алдында. Анткени Аллахтын жана айтып өткөндөй эле жакшылыктары чексиз, эсепсиз. Ошону салыштыра билиш керек. Андан кийинки негизги пайдалардан айтат, адам баласына бактылуулук алып келе турган нерсе, адамдар сага сөзсүз түрдө бул жашоодо зыян берет. Жаман бузук адамдар көп да. Бирөө жаман сөз менен, да бирөө жаман кылык жоругу менен, жаман мамилеси менен зыян бериши мүмкүн да. Ошол нерселерге адам баласы, мусулман адам көңүл бурбай кайдыгер кароосу. Анын артынан ушул кек сактап, өч алам, неге ушундай деди, жооп берем деп жүрө берсең, ал сага бир гана кайгы гана алып келет. Эгерде адам баласы сага зыян берип, жаман сүйлөп койсо, туура эмес сүйлөп койсо, ошол замат эле карабастан көңүл бурбай кайдыгер таштап кетсе, адам жүрөгүндө тынчтык болот. Жанагы өч алуу менен алек болбойт, буга каерде кандай ответ берсем экен, кайсы отурушта каерде жоолукканда деп ойлонуп, шайтан аркында ойлор салып ошентип жүрбөйт. Болду, таштап кой, кетип кал. Наоборот, ошол нерсе менен арка адамдын өзүнө зыян берет ошол. Таштап, унчукпай эле кабилетте эч биштеге болбогондой эле кетип кала турган болсо, бул эмне адам баласына өзүнө тынчтык алып келет дейт. Андан кийин айтат, адам баласынын бактылуулугу, жашоосу бул ой жүгүртүүсүнө жараша дейт. Адам баласы кандай ойлонуп, көп нерсе көчө не жөнүндө ойлонуп, кандай такбир кылса, жашоосу дагы ошого жараша болот дейт. Ошого жараша курулат дейт. Ошон үчүн эмне адам баласы жанагындай негатив ой боло бербестен, позитив, жакшы ой, Аллах Таала жөнүндө, келечек жөнүндө кандай нерсе болбосун, жакшылыкты үмүт кылып, жакшы ойдо жүрө турган болсо, иншаллах, жакшылык боло берет. Жашоосу да ошого жараша болот. Кээ бир адамдар төлкө тескери жагын алат да. Бул болбой калсачы, мындай болуп кетсечи, андай болуп кетсечи деп төлкө бир коркунучтар менен жүрөт да. Ал жашоосу ошого жараша болот. Андан кийин айтат, адам баласы бактылуунун себептеринен бул жашоодо бир жакшылыкты, шүгүрдү, мактоону, разылыкты бир гана Аллах Тааладан гана үмүт кылуусу. Кандай гана бир жакшылык иш кылбаган, бирөөгө жакшылык кылбаган, бирөөгө пайдаң тийбесин, ыхластуу абалда кыл деп атат. Ыхластуулук менен кыла турган болсоң, өзгөчө ата-энеңе, үй бүлөңө, бала чакаңа, тууган урууңа кылган мамилеңде кандай гана пайдаң тийбесин, кандай гана жакшылык кылбадың, ошонун артынан эмне? Аллахтын разылыгын көздөп, алардан бир жакшылык күтпөстөн, разылыгын көздөп кыла турган болсо, бул чыныгы адам баласына рахат алып келе турган нерселерден. Эгерде адам баласы адамдардан разылык күтө турган болсо, адамдар баары тең баалай бербейт кылган ишинде. Бир күн кыласың, жакшылыгыңды билбеди. Бир күн жамандык кылып койсоң, баардыгын четке кылат. Сен бир жакшылык кылбадың азарын депчи. Ошон үчүн адам, ушул мусулман адам бир гана Аллах Тааладан гана сооп үмүт кылган абалда жакшылык кылыш керек. Өзгөчө ата-энеге, үй бүлөгө жана тууган урууга. Ошон үчүн Аллах Таала
Аллахтын өзгөчө болгон пенделер жөнүндө айтат. Алар ушундай дейт. Ин кедейлер тойгозгондо айтат. Иннама нуд'имуkum liwajhillah la nuridu minkum jazaa wa la shukura. Биз силерди тамактандырсак эмне? Бир гана Аллахтан разылык үчүн кылабыз. Силерден сыйлык дагы, мактоо да күтпөйбүз, разылык да күтпөйбүз дейт да. Андан кийинки негизги эмелерден айтат. Пайдалуу иштерди ар дайым көз алдыңа койгун дейт. Ошолорду жана аткарууга ар дайым катуу аракетте болгон. Кандай гана бир пайдалуу иш болбосун, пайдалуу ишти аткарууга аракет кыл, жана зыян берүүчү иштерден алыс болууга аракет кыл. Андан кийинки негизги себептерден эмне? Адам баласы күнүмдүк ишини, бүгүнкү ишиңди эртеңкиге калтырба дейт. Бош учурумда, мисалы үчүн бүгүн кыла турган ишиң бар, сен аны эртең деп калтыра турган болсоң, ал эртеңкиге уже чогулат. Кийин деп калтырсаң дагы чогулат. Ошонтип катып аткара албай жалкоолукка таштоого алып барат. Ошону эмне дейт? Кандай гана ишиң болбосун, азыр кылууга мүмкүнчүлүгүң болот да, тасвир ананырак кылам, кийинирээк кылам деп вообще калтырба дейт, кечиктирбе дейт. Дароо эмне ишти кылууга мүмкүнчүлүк болсо, ошону дароо аткар дейт. Бул дүйнөлүк иште дагы, ибадатта дагы. Мисалы үчүн, күн чыкты, даратың бар, духа окуш керек, 2 ракат, да? Азыр туруп дароо окуп салайын деп окуп сал. Бир аз жатып турайынчы, окуйчу, анан деп отурсаң, шайтан сени ошентип алек кылып окутпаганга аракет кылат. Күнүмдүк эменде программаңда Кур'ан окуу барбы? Мүмкүнчүлүк болор менен дароо окуп сал. Кийинирээк окуйм, түштөн кийин окуйм, мындан да окуйм десең, ал сени ошол аткартпаганга аракет кылат. Ошондой эле дүйнөлүк иштерибизде мүмкүнчүлүк болор замат аткарып коюп, анан бошоп отурсаң, ошого аракет кылыш керек. Эң акыркысы айтат, иштерди тандаганда, бул диний иштерде дагы, дүйнөлүк иштерде дагы негиздүүлөрүнө карап иретте деген. Эң пайдалуусу. 2 иш болуп атса, ошону эң жакшысын аткарганга аракет кыл. 2 ибадат болуп атса, эң көбүрөөүнө аткарганга аракет кыл. Эң негиздүү болгон жана эң пайдалуу болгон иштериңди иреттегенде, жумуштарын тартиптегенде ушундай иретте дейт. Эң пайдалуу жана эң негиздүү болгондугун дейт. Аллах Таала баарыбызга ушул 2 дүйнөнүн бактылуулугун насип кылган болсун. Аллах Таала бизден жүрөгүбүздөн кайгы, капаны, бактысыздыктан, бактылыкты кетирүүчү себептердин баарын кетирген болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.